Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан биз сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү сабактын темасы балдар бөлүкчөлөрдүн бөлүнүшү. Сабактын максаты бөлүкчөлөр боюнча билимдерибизди тереңдетебиз жана аларды туура жазууга үйрөнөбүз. Аларды кебибизде туура колдоно алууга, берген маанилерине карай ажырата билүүсүнө машыктыруу, окуучулар адептүүлүккө, шамдагайлыкка тарбиялана алышат. Өтүлгөн темалар боюнча кайталап чыгалы. Байламталар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт дегенбиз. Жөнөкөй байламталар жана татаал байламталар. Жөнөкөй байламталар бирок, да, себеби, анткени, менен, жана дегендер байламталар. Бирок байламталардын ичинен жөнөкөй байламталар. Татаал байламталар ошондой болсо да, ошол себептүү, же болбосо, анткени менен, ошентсе да, антсе да деген байламталардын ичинен татаал байламталар. Кызматчы сөздөргө жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр кирет балдар. Жандоочтор акылдуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, бою, үчүн, менен, дейре жана башка сөздөр булар жандоочтор. Байламталар жана, менен, да, ал эми, анткени, себеби, же, бирок, бирокта, ошентсе да, болбосо жана башка байламталар булар байламталар деп аталат. Бөлүкчөлөр гана, эле, өтө, абдан, аябай, аябагандай, да, дагы, деле, так, как, нак, ооба деген жана башка байламталар бөлүкчөлөр деп аталат. Модалдык сөздөр албетте, арине, чындыгында, ырас, сөзсүз, балким, чамасы, болжолу жана башка сөздөр булар модалдык сөздөр деп аталат. Бөлүкчөлөр сүйлөмдөгү айрым сөздөргө же сөз айкаштарына же бүтүндөй сүйлөмгө ар кандай кошумча модалдык, маанилик касиет, логикалык маани киргизүүчү кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Алар семантикалык, морфологиялык, синтаксистик белгилери боюнча өз алдынча кызматчы сөз түркүмү болуп калыптанган. Бөлүкчөлөр кызматчы сөз түркүмү болгондуктан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Бөлүкчөлөр маанисине карай 8ге бөлүнөт. Эми балдар, ушул ар бир маанисине карай 8ге бөлүнгөн бөлүкчөлөр туурасында карап таанышып чыгалы. Биринчи, чектегич. Мында гана, эле деген байламталары менен. Күчөткүч, экинчи, эң, өтө, абдан, аябай, өңчөй, жалаң, чылк, чылгый, түк, такыр, ным, тим, тимеле, шумдук жана башка сөздөр булар күчөткүчтөр. Себеп дегенде булар эмне кылып атат? Абдан күчөтүп ийип атышат сүйлөмдө. Кийинки үчүнчү аныктагыч бөлүкчө. Да, деле, так, нак, дагы, дал деген сөздөр булар аныктагычтар. Ырастагыч ооба, да. Таңгыч эч, турсун, турмак, тургай, түгүл, түк, такыр.
жана башка сөздөр. Ал эми сурама бул ыя, деген. Болжомолдогуч. Го, бейм, белем. 8-ci бул салыштырма. Куду, кадим. Мына балдар. Бөлүкчөлөр маанисине карай 8ге бөлүнөт экен. Чектегич, күчөткүч, аныктагыч, ырастагыч, таңгыч, сурама, божомолдогуч, салыштырма. Эсибизден чыгарбайбыз. Бөлүкчөлөрдүн жазылышы. Чектегич бөлүкчөлөр. Эле деген сөз дайыма эле чектегич бөлүкчөнүн маанисинде колдонула бербейт. Көмөкчү этиштик мааниде дагы колдонула берет. Мисалы, танабай өргө чыккыча чыдабай кетер эле. Бул жерде эле деген байламтасы менен. Мен бала чактан бери билген эки чоң терек болор эле. Ал эми гана деген чектегич бөлүкчө сүйлөм ичинде бир сөзгө кошумча маани берип, өзүнөн мурун кийин тыныш белгиси коюлбайт. Мага таарынып жүргөн жоксуңбу? Деди чоро акырын гана. Бул жерде гана деген чектегич бөлүкчө сүйлөм ичинде бир сөзгө кошумча маани берип, бирок өзүнөн мурун кийин тыныш белгиси коюлган жок. Эми бөлүкчөлөр боюнча кайталап чыгалы балдар. Бөлүкчөлөр маанисине карай канчага бөлүнөт? Жаңы эле айтып өттүк. 5ке бөлүнөт, 6га бөлүнөт, 7ге бөлүнөт, 8ге бөлүнөт. Бөлүкчөлөр маанисине карай канчага бөлүнөт? Мына балдар, бөлүкчөлөр маанисине карай 8ге бөлүнөт экен. Чектегич бөлүкчө, күчөткүч бөлүкчө, аныктагыч бөлүкчө, ырастагыч, анан таңгыч, сурама, божомолдогуч, салыштырма болуп 8ге бөлүнөт экен. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы жалаң бөлүкчөлөр болот? Го, эле, бирок, асы. Бсы, эң, өтө, абдан, же. Всы, эң, өтө, накта. Гсы, дал, да, эле, менен. Бул жерде кайсынысы жалаң бөлүкчөлөр болду? Бөлүкчөлөрдө Б варианты эң, өтө, абдан, же деген бөлүкчөлөр. Чектегич бөлүкчөнү атап бергиле. Ооба, гана, өтө, деле. Бул жерде чектегич бөлүкчөнү тапсак деле. Аныктагыч бөлүкчөнү атап бергиле. Да, ооба, дал, гана. Бул жерде туура варианты В варианты. Сүйлөмдөрдү керектүү бөлүкчөлөр менен толуктагыла. Баарыбыз тең чогуу иштейли балдар. Окуучулардын көбү сабакка кечигип келишти. Бул жерде окуучулардын аябай көбү сабакка кечигип келишти. Бул жерде аябай деген байламта бөлүкчөнүн аябай деген байламта аркылуу эмне кылып атат? Сүйлөм түзүлүп атат. Алмаз башка китепти сатып алыптыр го. Бул жерде го деген байламта аркылуу эмне кылды? Түзүлдү. Алар бүгүн келип калышы мүмкүн. Алар бүгүн деле келип калышы мүмкүн. Бул жерде деле, го, аябай деген бөлүкчөлөр аркылуу эмне кылды? Сүйлөмдөр түзүлдү балдар. Күчөткүч бөлүкчөлөр. Булар сөз менен айкалышат дагы эч кандай тыныш белгиси жок жазылат. Булар эң, өтө, абдан, аябай, өңчөй, жалаң, чылгый, түк, такыр, тимеле, шумдук деген күчөткүч бөлүкчөлөр. Булар багы жазылганда эч кандай тыныш белгиси жок жазылат. Мисалы, Бектур өтө акылдуу, жөнөкөй жигит. Бул жерде күчөткүч бөлүкчө өтө. Экинчи сүйлөм.
Кийимдин эң кымбатын эмес, эң жөнөкөй жарашыктуусун тандоо керек. Бул жерде күчөткүч бөлүкчө эң деген бөлүкчө аркылуу эмне кылып атат? Түзүлүп жатат. Бирок эч кандай тыныш белги коюлбайт. Өтө кызыл бат оңот деген макал бар. Бул жерде өтө керсейгендик эси жок адамдын белгиси. Бул жерде дагы күчөткүч бөлүкчө өтө. Өзүн аябай мактаган төмөн карай өсөт. Бул жерде өтө аябай деген бул күчөткүч бөлүкчө болду балдар. Аныктагыч бөлүкчөлөр сүйлөмдө бир сөз менен айкашып келип, анын маанисин аныктайт дагы эч кандай тыныш белгиси жок жазылат. Мына булар дагы. Кызың нак өзүңө окшош экен. Силер дагы жетилерсиңер. Турмуштан өз ордуңарды табасыңар. Азыр деле дүйнөнү өзгөртөм деген дүйшөнгө окшогон революционерлер жашап жатат. Бул жерде аныктагыч бөлүкчөлөр нак, дагы, деле деген аныктагыч бөлүкчөлөр. Сүйлөмдө бир сөз менен айкашып келип, анын маанисин аныктап турат. Бирок эч кандай тыныш белгиси жок жазылат, коюлбайт. Ырастагыч бөлүкчөлөр ооба, да. Ооба деген бөлүкчө бул көбүнчө диалогтордо колдонулат. Да өзүнөн мурун сызыкча, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлуп жазылат. Ырастагыч бөлүкчөлөр. Ооба, бул катты дүйшөн аксакал алып келди. Мына балдар, бул жерде астына сызыкча коюлуу менен анан ооба деп жазылгандан кийин үтүр белгиси коюлду. Да деген бөлүкчө сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында дагы келе берет балдар. Да деген бөлүкчө. Булар өзүнөн кийин, мурун, сөз ортосунда болсо, эки жагынан үтүр менен ажыратылып жазылат. Да угуп сүйлөмдүн башында дагы, сүйлөмдүн ортосунда дагы, сүйлөмдүн аягында дагы эмне кылат экен? Кездеше берет экен. Бирок булар өзүнөн кийин жазылганда сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин үтүр менен, эгерде сөз ортосунда болсо эки жагынан үтүр менен ажыратылып эмне кылат экен? Жазылат экен балдар. Буларды эсибизден чыгарбайлы. Таңгыч бөлүкчөлөр. Өзү эле айтып атат. Таңгыч бөлүкчө деп. Эч, турсун, турмак, түгүл, тургай, түгүлтүк, такыр деген. Булар таңгыч бөлүкчөлөр. Бул бөлүкчөлөр сүйлөмдө бир сөз менен айкалышып келет. Мен мындайды эч күткөн эмесмин. Бул ишти сен тургай мен да билбептирмин. Сүрөткө такыр түшпөптүрмүн. Түк кенебей отурганын карабайсыңбы? Мына бул жерде эч, тургай, такыр, түк деген таңгыч бөлүкчөлөр. Булар бөлүкчөлөр сүйлөмдө бир сөз менен айкалышып келишет. Сурама бөлүкчөлөр. Ыя деген. Мына булар сурама бөлүкчөлөр. Чогулуш саат 6-га чейин бүтүп калат. Кечинде концертке келесиңби? Ия. Эмнеге чиктиң? Ия. Сени көпкө күтүп калдык го. Мына балдар көрдүңөрбү? Эгерде деген сурама бөлүкчө сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурда үтүр белгиси коюлат. Эгерде ыя деген сурама бөлүкчө сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлат. Эгерде ыя деген сурама бөлүкчө сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан тең үтүр белгиси менен ажыратылат. Сурама бөлүкчөлөр.
Bojomolдогуч бөлүкчөлөр го, бейим, белем. Буланын дайым айта жүргөн жомогу го. Кунандын оозун кергенбейм. Кудайым чындап бергенбейм. Мына бул божомолдогуч бөлүкчөлөр го, бейим, белем деген сөздөр аркылуу сүйлөмдөр түзүлдү. Салыштырма бөлүкчө. Куду, кадим. Булар салыштырма бөлүкчөлөр. Кадим эле чоң кишиге окшош сүйлөдү. Куду эжесиндей бийледи. Бул жерде салыштырма бөлүкчөлөр балдар. Кадим, анан куду. 263 көнүгө. Көп текиттин ордуна төмөнкү бөлүкчөлөрдүн ылайыктуусун өтө, го, дагы, белем, дал, гана, эч, куду деген бөлүкчөлөрдү коюп көчүрүп жазып синтаксистик талдоо жүргүзөт экенбиз. Бөлүкчөнүн кайсы түрү экенин айтып берет экенбиз. Балдар, анда эмесе биз мен сүйлөмдү гана окуйм, а өзүңөр тийиштүү бөлүкчөлөрдү таап эмне кыласыңар, коюп чыгасыңар. Быйылкы жыл кыйын болду. Мисалы, быйылкы жыл өтө кыйын болду. Ызалуу жана муңдуу турган келин апасынын айткандарына чыдай алган жок. Бул жерде эмне кыласыңар? Өзүңөр бөлүкчөлөрдү коесуңар. Өтө ызалуу жана муңдуу турган келин апасынын айткандарына чыдай алган жок. Бир атым насыбайынын ар бир тогологу 2 асыйга айланды. Өзүңөр таап коесуңар. Алиги Абдылдадан кабар жок. Алиги Абдылдадан кабар жок. Мына бул жерде сүйлөмдөр бөлүкчөлөр турат. Эч, куду, дал, белем, дагы, өтө, го деген. Бий алдында чакырылам. Чолпон сабыр сыяктуу боорукер, көңүлү назик эле. Мына ошол сүйлөмдөрдү, көнүгүүлөрдү эмне кылабыз балдар? Төмөнкү бөлүкчөлөрдү таап, ордуларына коюп жазып чыгабыз. Эми балдар, чектегич бөлүкчө гана, эле деген салыштырма бөлүкчөлөр куду, кадим, божомолдогуч бөлүкчөлөр го, бейим, белем, сурама бөлүкчөлөр ыя. Эми күчөткүч бөлүкчө эң, өтө, абдан, аябай, өңчөй, жалаң, чылк, чылгый, тим эле, шумдук, жаман. Аныктагыч таңгыч бөлүкчөлөр да, дале, так, нак, дагы, дал деген. Ырастагыч бөлүкчөлөр оба, да. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген дедик. Айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизген кызматчы сөздөр булар бөлүкчөлөр деп атадык. Таңгыч бөлүкчөлөр эч. Эми балдар, мына биз бүгүнкү сабакта кыскача маалыматтарды ала алдык бөлүкчөлөр боюнча. Эми ушу бөлүкчөлөр боюнча кайталап эсибизге салалы. Бөлүкчөлөр булар сүйлөмдөгү айрым сөздөргө же сөз айкаштарына же бүтүндөй сүйлөмгө ар кандай кошумча маанилик касиет жана маани киргизүүчү кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат экен. Бөлүкчөлөр кызматчы сөз түркүмү болгондуктан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт экен. Ошондой эле бөлүкчөлөр булар маанисине карай 8ге бөлүнөт экен. Биринчи чектегич бөлүкчө, экинчи күчөткүч бөлүкчө, үчүнчү аныктагыч бөлүкчө, төртүнчү ырастагыч бөлүкчө, бешинчи таңгыч бөлүкчө, алтынчы сурама бөлүкчө, жетинчи божомолдогуч бөлүкчө,
8-ci salıştırma bölükçe bolup, bölükçölөр maanisine карай 8-ге bölünөт экен. Мына балдар, буларды биз эсибизден чыгарбай, жатка үйрөнүп алалы. Бөлükçölөр maanisine карай 8-ге bölünөт экен. Bölükçөлөрдүн жазылышында эле деген, гана деген сөздөр булар чектегич бөлükчөнүн маанисинде колдонула бербейт экен. Булар көмөкчү этиштик мааниде дагы колдонула берет экен. Сүйлөм ичинде бир сөзгө кошумча маани берип, өзүнөн мурун кийин тыныш белгиси коюлбайт экен. Буларды эсибизден чыгарбайлы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап, силерге үйгө тапшырма бермекчимин. Үйгө тапшырма бөлükчөлөр, алардын түрлөрүн, тыныш белгилерин окуп чыгуу менен бөлükчөлөр катышкан 10 сүйлөм жазып, сөз түркүмдөрү боюнча талдап чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Сак саламатта жолугушканга чейин саламатта тургула.